Рамазан чатыры долбоорунун акыркы күнү Adoption чоң эне фондунан жалгыз калган чоң энелер жана муктаж адамдар коноктолду. Бул күнү 100 адамдын ооз ачуусуна Исакунова Айнура демөөрчүлүк кылды. Ал эми 50 киши эл сумга топтолгон каражаттын эсебинен коноктолду. Ифтар Куран менен башталып, Равшан Ажы Эратов Рамазандын касиеттери тууралуу айтып берди. Street Workout Федерациясынын президенти Марат Нуралиев кайрымдуулук долбоордун орду чоң экендигине токтолду. Ask Travel компаниясы конокторду торт менен кубандырды. Ооз ачуу викториналык суроолор менен коштолуп, туура жооп бергендер белектерди утуп алышты. Энелердин эң улууларына баалуу белектер тартууланды. Рамазан чатырына демөөрчүлүк кылган ар бир инсанга ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы күн болду. Орозом ушундай ушул жерде мен жөнөкөй адамдарды көрдүм да. Жөнөкөй кыздарды, жөнөкөй адамдарды жөн эле бир кирип келатканда көрөйүн дегенде кандай кимдерди бүгүн ооз ачты деп карасам, орустар да бар экен, ар кандай диндеги адамдар бар экен да. Анан ошолордун баарын эми бир жерде силердин устаздарыңар айткандай бүгүн дейт ошо орозо кармагандырга эле ооз ачтырган жоксуңар да силерчи, жөн ошо бир балким бирөөлөр биз билбейбиз да ар бир адам кандай жашап жүрөт, бирөөгө бир күнүгө эле ушундай дасторкон бирөөнүкү болбойт, бирөөнүкү болот, бирөөнүкү болбойт. Ошолорго көңүл бургандарыңарга чоң рахмат силерге. Анан биз ушунча адамдардын оозун ачырып канча сооп алып атасыңар, ушул жерде 30 күндөн бери ооз ачырып атат дейт да. Мен таң калып атам да. Мен өзүм ойлоп атам да, ушу 30 күнүн ичинде мен канча жакшылык кылдым болуп экен деп өзүмчө ойлонуп атам да. Мен дагычы